бардығыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүн өлкөдөгү баягы эле туруксуздук, баягы эле жоопкерчиликсиздик, кээ бир ишканалардын эл менен ойноп, элдин акчасы менен баюунун жолдорунда жүрүп, ал эле эмес, ошол акчаларды пайдалануу менен депутаттык креслого чейин жеткен эр кулдар жөнүндө сөз кылабыз. Жерде бала бакаралы элдер ушул жерге жашап өлөбү эмне? Кандай уят жоктур? 4 жыл эмгеги ошол чогулткан акчабыздын баарын бергенбиз. Элди ушинтип алдап, убактыбызды алып, акчаларыбыздын баарын алып, үйүбүздү бүтүрүп бербеген үчүн жоопко тартылып, баары жазасын алышсын. Эми президентке Ташиевке кайрылабызмы? Бир эмес 2 жол жогорку кеңешке акчасын сарптады мына. Биздин акча кетип атат могу жерден. Биздин акчага ошо жогорку кеңешке барып отуруп алып бүтүрүп бербей атат. Ошол атайын маңдай терменен тапкан акчабыздын үзүрүн көрбей атабыз да мынакей. Канча жылдан бери. Мына квартирада жашап жүрөбүз. Компания 2 блоктун бирин бүтүрүп бергени менен адамдар кирип жашай элек. Себеби үй расмий эксплуатацияга берилген эмес. Экинчи блоктун курулушу 6-кабатта токтогон. Азыр Эмакомдон батир сатып алган жүздөгөн үй бүлө курулуштун аякташын зарыгып күтүп отурат. Алар президентке, бийликке кайра кайрылуу жасап, тили тешилген, бирок алардын үнүн уккан киши жок. Эмаком компаниясы жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жусуповго караштуу. Эмилбек Жусупов деген депутатты дээрлик көп инсандар балким тааныбайт болуш керек. Мен деле билип билбейм. Жаңылыктардан көрүп байкап калдым. Учурда бул жигит, бул инсан, бул эр кул Эмаком деген турак жай куруу компаниясынын жетекчиси болот экен. Учурда кагаз жүзүндө башка бирөөгө өткөрүп бергени менен, бирок фактически ошол киши ээлик кылып, Эмилбек Жусупов учурда дагы ошол жердин кожоюну катары деп эсептесек жаңылышпайбыз. Ушуга окшогон компаниялар турак жай куруу бизнесин модага айлантырышты. Бул Эмаком деп аталган курулуш компаниясы, өзүңүздөр байкасаңыздар, көп элдин акчасын алып, айткан убадасына турбай, мындайча айтканда договорун бузуп, азыркы күнгө чейин бетин былтыйтып, элдин жоопкерчилигин четке кагып, эл өкүлү болот элем деп кресло кучактап отурган кербези. Ушул боюнча тийиштүү органдар эмнени карап отурасыңар дейм да, таң калам мен ушул боюнчачы. Кыргыз мамлекети коррупцияга күрөшүп, учурдагы Ташиев баш болуп, коррупция болбойт, чекеден баарын жазалайбыз, келтирилген расходтордун баарын, чыгымдардын баарын, туура эмес мыйзамдан сырткары жасалган иштердин баарын ордуна келтирүүгө биз болгон күчүбүздү жумшайбыз дегендей таризде баштарын бийик көтөрүп айтып келишет. Бул жакшы, бирок ушуну иш жүзүнө ашыра турган болсо, ушундай жогоруда айтылган Эмилбек Жусупов деген сыяктуу шылуундардын ишин эмне үчүн көз жаздымда калтырып келишет? Менин оюмча, көп эле кишилер ушинтип ойлойт болуш керек. Ошондой ишканалар жөн эле өзүнүн каалоосу менен мен иш баштайт элем деп иш баштабайт албетте. Бул өтө салмактуу, чоң проект болуп эсептелет. Чоң бизнес, ишкерликтин бул сап башында турган бул өтө крупный сумма тегеренчи ишкерлик. Демек, бул боюнча мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө текшерүүлөр жүргүзүлүүсү абзел. Тийиштүү органдар тийиштүү документтердин, тийиштүү правилаларын карап, уруксат кагаздарын беришет. Ошол уруксат кагаздары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына так келээринин негизинде анан макулдук беришет. Демек, булар башында макулдук берип, бизнести баштаганга жол ачкан. Ошондуктан бул кишилер
кайсы гана ишкана болбосун чоң көп кабаттуу турак жай компанияларынын иш баштоо ыкмасы мына ушундай болот. Бирок Эмаком эле эмес, буга чейинки дагы компаниялардын ээлери былык иштери чыгып түрмөгө камалгандагысы бул жетишсиз. Муну мамлекет өзүнүн элинин коопсуздугун сактоо максатында ошолордун ак эмгек менен тапкан акчасын Кыргызстандын ичинде эмес, дээрлик 90% башка мамлекетте, көбүн эсе Россия жергесинде иштеп, кышты кыш дебей, суукту суук дебей, жебей, ичпей чогулткан акчасын кайсы бир шылуундар өзүнүн пайдасына гана колдонуп, учурда элди какшатып атышат. Ушул жагдайларды эске алуу менен мамлекет сөзсүз түрдө мындай биринчи кезекте тигилерди жазага тартыш керек, туура. Ошону менен параллельно ошол жабыр тарткан кишилердин акчаларын мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө бериш керек. Мындайча айтканда, мамлекет тарабынан бүтүндөй коопсуздук боюнча эске алынып, толук түрдө камсыздандырыш керек. Мамлекет бул боюнча милдеттенме алыш керек. Ошондо иш өзүнүн угунда жүрөт деп ойлойм. Баягындай жогоруда айткандай шылуундар алдап бирөөнүн эсебинен байыганын ойлогондордун саны кескин түрдө кыскармак. Эгер өзүбүздүн шылуундардан өз өлкөбүздүн ичинде биздин мамлекет тарабынан өзүбүздүн карапайым калктын коопсуздугун камсыз кыла албаган мамлекет бул жакшы эмес. Ушундай кырдаалда мамлекет бардык тарабынан кепилдик берип, ар бир карапайым калктын маңдайынан тер кетип тапкан каражатын асманга учуруп жиберүүдөн сактоо керек. Жөнөкөй сөз менен айтканда, бөтөн эл бөтөн жерде кысынып, жаман жакшы айтышып, ар кандай кооптуу иштерге барып, өзүнүн өмүрүн тобокелчиликке салып, бир тыйындан чогултуп, ушул өз өлкөбүздөн үй сатып алалы деген жакшы тилек менен ишеним артып, ошол жогоруда аталган сыяктуу компанияларга акчаларын салса, эң аягында булардын жакшылыгы мындай болуп кайтып атат. Бул теңирден тескери иш, ошондуктан бул боюнча мамлекет кыскасы ар бир жөнөкөй жарандын маселелерине кепилдик болуп берүүгө багытталган мыйзамдарды иштеп чыгуусу абдан зарыл деп эсептейбиз. Ошондо туура саясат жүрөт. Ошонун негизинде ортодогу карапайым калк жапа чекпейт. Алар дагы өзүнчө өзүнүн турмушун, өз тиричилигин улантып башка жактан тууралап кетет. Эмне үчүн булар өзүнүн акчасына күйүп, ыйлап, кээ бир кишилер эки үй бүлө ошол теманын тегерегинде ызычы болуп, ажырашканга чейин барып атышат. Бул нерсени мамлекет сөзсүз түрдө туура түшүнүү менен туура кабыл алып, ушул толуктоолорду мыйзамга киргизсе, өтө куп иш жасаган болмок. Себеби өз элинин карапайым кишилерин ушундай учурда колдоого алуусу милдеттүү деп мен билет элем. Ошондо ушундай коррупционерлер шылуундардын шагы сынып, тамыры кыркылат эле. Ушул боюнча урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошондой эле коопсуздук кызматынын үстүндө турган Камчыбек Кыдыршаевич сиздердин түздөн түз карамагыңыздарда турат. Бул боюнча тыкыр иш жүргүзүп, туура жагына чечип берсеңиздер, карапайым калкка чоң салмактуу тарыхый иш жасаган болуп эсептелет элеңиздер.